дагы стартер боюнча тема. Үчүнчү редуктор боюнча түшүндүрүп коеюн. Стартер үчүнчү сабак. Редуктор эмне экен билесиз? Билесиз? Тезче. Редуктор редуктор деген эмне түшүнүп? Редуктор деген bir кыймыл редукторга кирип чыккандан кийин кыймылы азаят же көбөйөт. Ушул болуп аткан кыймылды көбөйтүп берет же азайтып берет. Түшүндүрө алдымбы? Мындай айтканда, бул жерде чоң тиш барабан. Бул жерде кичинекей барабан. Велосипед айдаганда чарктар алмашканда скорость орлошуп жеңилдейт го. Ошондой эле да. Мисал келтирем. Бул айлана 1 саатта 40 жолу айланат. Бул чоң айлана ошондо канча жолу айланып калат? Мындай сөлөкөтүнө салыштырмалуу. Бул сөлөкөт канчалык чоң болсо, ошончалык секин айланат, туурабы? Эмне дегенде бул айланып атат, туурабы, чырылдап. Бирок бул чоң болгон үчүн акырын айланабы? Эми бул айланадан бул 10 эсе чоң болсо, мисалы, ошондо бул 40-ты 10го бөлө турган болсо, канча жолу айланат? 4 жолу. 4 эле жолу айланат. Бул 40 жолу айланганда бул айланат. Бул 4 эле жолу айланат. Түшүндү атсам? Бул сөлөкөтүнө көз каранды болот, бирок азыр мен айтайын деп аткан маселе бул биздин моторубуз болсо, мисалы, стартерибиздин якыр айланып атат. 1 минутада 40 жолу айланып атат. Бул болсо моторго кошуп бере турган часть, редуктор. Бул 4 эле жолу айланып атат. Бирок бул якырдын күчү, айландыруу күчү 4 болчу. Bundan çıkkandan keyin 40 айланды. Айлануусу секин, бирок күчү 40 эсе. Бул якынга караганда 40 эсе күчтүү. Bunun айлануусу 40, бирок күчү 4. Күчү дегенде ошо да, лошадка деп коелу. 1 аттын күчү, 2 аттын күчү дегендейчи. Бул киргенде 4 аттын күчү болсо, мына айлануусу бар, бирок күчү az. Эми бул жака кирип чыккандан кийин айлануусу секин, бирок 40 аттын күчү бар. Ушул күчү көбөйөт. Редуктор ошон үчүн жаралган. Стартерде дагы редуктор бар. Редуктор бардык механизмдерде жайгашкан. Лифттерде, бардык эле двигательдерде, генераторлордо, мисалы, чоң генераторлор бар го. Мисалы, ГЭСте турган турбиновый генераторлордо ham турат. Турбина генератору, мисалы, айлануусу тез, бирок күчү аз болот да, моторду айландыра албай калат. Анга болсо механизм редуктор коюлат дагы, айлануусу секин, бирок өтө күчтүү болуп чыгарып берет. Ал жакта чоң генераторду айландырат, ошо менен ток чыгарат. Бардык жерде колдонот да, мен айтайын дегенимчи, бардык не только стартер. Ошол стартердин ичинде дагы кичинекей редуктор бар. Редукторда моундай редуктордун стартердин ичинде редуктордун бөлүшү мондай айлананын ичи мондай болгон чарк. Ушул жерде бул жерге бир не деп койсом, шестерна деп коеюн. Дагы бул жерге шестерна. Бул жерге дагы бир шестерна. Булардын дагы ушундай тиштери бар, но эмеге түшөт редукторго. Бул баардыгы ошондой. Бул да ортосунда центровкасы бар. Мына ушул жерде якырдын огу бар. Эми айлананы көрөт алса, бул якырдын айланасын көрөт алабыз. Эгер бул якырдын айланасы 1 саатта 10 жолу айланса, бул айланалар канча жолу айланып калат дейсиз?
100. Hazır men bayan çiğip bergen bunu aylananı 3 bu turbay aylanasında. Uşu üçöөнү koşkondo sölөкөтү. Kançalık çoң bolso эмнеге салыштырабыз? Бул дагы эле 10 эсе болуп турабы? Демек бул 10 айланганда бул якыр. Якыр. Бул редуктордун сыртындагы бир жол айланат. Чытасыздарбы? Силер мына сөлөкөтө салыштырып койбогула. Бул үчөө бириге отуруп мону айланасына да карап койсоңор болот да, мына сырткы снаружи тамен мону экөө. Мону канчасы кичинекей болсо, но редуктордан ошончо тез айланат. Ошончо тез айланды, молорду бурады, ошондо бул редуктор айланат. Муну мындай сүрөттө түшүндүрүп бериш кыйын экен. Муну өз силикон ок так мондай ок. Мындай ок. Бул жерде бендекс турат. Бул октун өзүндө мындай торчет этип турат, мыктар. Ушу мыктарда мону турган болот да. Ошо октун ортосунда якыр кирип турат. Эгер якыр бул жерде турган болсо, якыр айланса, мындайдеги редукторлор аркылуу, о идиштин өзү айланат. Түшүндүрүп алдымбы? Бул идиштин өзү айланат. Бул идиш бул жагындагы центровка болгон, мына учудагы центровка болгон. Ошонун эсеби менен центровка болуп айлана берет. Üçü de zıpçıga berет, Ya. Üçü de zıpçıga berет. Ооба. Бул жагында втулкалар, артында втулкалар, бул жагында бүт втулкалар якырды центрге кармап берет. Якыр айланганда санайт. Якыр 10 жол айланса, редуктор 1 жол айланат. Бирок ошондуктан азыркы жаңы стартерлер бар да кичинекей да. Якырдын сөлөкөтү кичинекей, бирок якырдан чыккан через редуктор өткөндө уже усиленный болуп кетет. Редукторду механически дагы ошо именно стартер иш болуп атканда бир чейип берем. Мына атышча ушул редуктор. Мен сүрөттө түшүндүрүш кыйын. Баягы бул механизм негизи бир аз татаалыраак да. Көрсөтүп айландырчу. Бирок редукторду түшүнүп алган ошо эмне үчүн коюлганынча. Анан кийин жаңы машина болобу, эски машина болобу, баардыгында азыркы редуктор бирдей колдонот. Мисалы, бир стартер бар азыр. Вытягивающий ичинде. Ушул стартер ушул жеринде редуктор жайгашкан болот. Редуктордан кийин эле бул жеринде шот плюсовой келген болот. Плюсовойдон дароо мындай контакт түшүп, экинчи контакт. Бул жерде шотка. Ушундай стартерлер бар. Бирок бул стартер менен биз чийген стартердин айырмасы жок. Себеби бул редуктордун айланасы адмот болот. Мындай айтканда баягы мен баягы турба деп түшүндүрүп бердим го. Ушу турбанын ичинде эми бендекстин өзү ойнойт. Түшүндүрүп алдымбы? Могу целый стартер болот азыр. Жанында бандай жок. Вытягивающий. Вытягивающийдин бул жагында бендекс турат да. Стартердин учунда. Ушул тургандын арты ушунга кирип чыгып. Бул алдында мисалы мурда вилка менен түртөт болду бендексти. Эми болсо бул жерде муну адмотка вытягивающий болуп берет дагы. Бендекс өзүн түртүп кайра киргизет. Жаңы стартерлер ушундай болуп кетип атат, барган сайынча. Бирок аны кийинчерээктен ушундай стартерлерди салып атат. Негизи айтайын дегеним, ушул стартер менен баягы биз чийип аткан эски стартерлердин схемасы ичи иштеши бирдей болгону, мына жайгашууну бендекс менен вытягивающийди стартердин ичине киргизип койгон да. Ошонун үчүн. Дагы вопростор барбы? Жок. Ушундай стартер маселеси бүттүк. Мындан кийин башка сабактар өтөт. Стартер сабак өтө чозулуп кетти.